Assalamu alaikum жалпыңыздарга. Бүгүнкү видео материал боору ооругандар үчүн жана боору ооруп калуу коркунучунда тургандар үчүн болмокчу. Андыктан көңүл буруп угасыздар. Албетте ооруп калгандан кийин сөзсүз түрдө дарыгерге барууга туура келет. Гепатолог деген врач боор оорусу менен алектенет. Ал эми кимдер боор ооруп калуу коркунучу астында турат? Ушуну айта кетейин. Булар чоң курсактуу эркектер жана чоң курсактуу айымдар. Сиздерге УЗИге түссөңүздөр көпчүлүк учурда жировая печень деген диагноз коет. Бул албетте башында коркунучсуз, анан эч кандай симптому жок, сиздин тололугуңуз эле өзүңүзгө тоскоолдук кылбаса. Бирок арадан жылдар өтүп, бул нерсе боордун циррозуна чейин алып барышы мүмкүн. Андыктан тез аранын ичинде ушул чоң курсагыңызды жоготкону аракет кыла баштаңыз. Бул биринчи сизге айтылчу сунуш. Эми дагы кимдер? Дагы бул сулуулук салонго көп барчу айымдар. Анткени албетте өз ишин так аткарып, инструменттерин ар дайым таза алып жүрчү ушул сулуулук салонунун ээлери көп, бирок арасында чыгып калышы мүмкүн. Вирусу бар ушул адамдын сулуу кылгандан кийин анда бар вирус кийинки адамга өтүп калышы мүмкүн. Андыктан ушул нерседен алысыраак болууну сунуштамакмын. Эч кур дегенде 3 жолу эмдетип өзүңүздү ошол гепатит Б-га. Андан кийин кеңири бара берсеңиз болот 5 жылга чейин. Болбосо азыраак барганыңыз жакшы. Анткени адамдын чыныгы сулуулугунчалык баары бир эч бир ошол ишти кылган адамдар сулуу кылып кое албайт. Ушуну таана алышыбыз керек. Эми сиздерге айрым сунуштарды айтып өтөм. Боор үчүн өтө пайдалуу болгон. Биринчи өтө пайдалуу сунуш бул ачка болуу менен алектенүү. Биз канча көп убакыт эч нерсе жебей жүрсөк, боорубуз үчүн ошончолук жеңилдик, ошончолук пайда. Мен сиздерге жеңилирээк жолду сунуштайм. Күндүн 15 саатында ачка жүрүңүздөр дагы, калган 9 саатын тамактанууга бөлсөңүздөр болот. Бул сунушту мурда дагы айтканмын, азыр дагы эскертме катары айтып өтөм. Мисалы, эртең мененки саат 9-да биринчи жолу жеген болсоңуз, акыркы жолу 5-6-да жеш керек. Андан кийин жебей 15 саат. Жада калса 16-17 саат болсо андан дагы жакшы. Алды менен ушул 15 саатка көнүп, анан дагы саат кошуп, акыры барып бир күнү бир эле жолу тамактанууга дагы көнсөк болот. Ата бабаларыбыз эми кылымдар мурда күнүнө 2 эле жолу тамактанышкан. Ушул нерсени адат кылсак сонун болмок. Анан боор үчүн өтө пайдалуу болгон 3 азык бар. Муну угуп эле жүрөсүздөр. Биринчиси чеснок, экинчиси куркума, үчүнчүсү расторопша деген чөп. Булардын ар бири өтө жеткиликтүү, арзан. Андыктан аларды алып колдоно баштаңыздар. Чеснокту тамак ашка кошуп жей бересиз. Расторопшаны чай кылып ичсеңиз болот, же болбосо таблеткасы деле бар. Аптекачылар баары эле билет. Анан куркуманы дагы чай кылып ичсеңиздер болот. Боорду асыроо үчүн айтылган сунуштарым ушулар. Эми эгерде сиз боор оорусунан жабыркап жүргөн болсоңуз, анда гепатолог же инфекционист врач менен алака түзөсүз. Аны менен тыгыз байланышта болуп, айтылган сунуштардын баарын аткарасыз. Анан башка эч кимди укпайсыз. Анткени биздин элибизде ушундай, мен ушундай болдум, ушундай кылганмын, эшектин сүтү дагы бирдеке деген сунуштарды айтып беришет. Аларды укпайсыз, дарыгер айтса бир жөн. Анткенин себеби эч бир адам дарыгерчелик ден соолукту билбейт. Андыктан гепатологдун айтканын ар дайым аткарыңыз. Айткан дарылардын убагында ичип бүтүрүңүз. Мен алысырап калам, мен шалдырап калам, мен жыгылып түшөм деген шылтоолордон алыс болуңуз. Айтканын кылып бүткөндөн кийин кайра барыңыз. Жана
дагы кандайдыр бир көрсөтмөсү болсо аткарып жүрүш керек. Номерин алып тыгыз байланышта болуңуз. Азырча ушул сунуштар боору менен жабыркап жүргөндөр үчүн, анан чоң курсактуу айымдар жана мырзалар үчүн, албетте чоң курсактуу адамдарга айтылчу өтө маанилүү кеңеш: кыймыл көп болсун, оозго түшчү азыктар аз болсун.